жарандык коомдон бир бош орунга талапкерлер тандалып атат. 5 талапкер коюп турбуз. Атаандаштарымды албетте сыйлаймын. Анан жогорку кеңеш бул жумада коюлат деп атты эле, коюлбай калды. Кийинки жумада добуш берүүнүн негизинде ошол 5 талапкерден бирөө тандалганы калды. Эмне деп айтат элем, ушул коомдук каналга негизинен коомдук каналдын ашканасын жакындан билген, анын ысык суусун көргөн ушундай бир адамдар келип иштесе, мен өзүм дагы колдойт элем. Тилекке каршы байкоочу кеңештин бүгүнкү ишине мен өзүм деле топоп боло бербейм, анткени көпчүлүк адамдар жыйналышка келип кетүү менен эле күнүн өткөрүп атат окшойт деген бир күмөн санабым бар. Ошон үчүн ушул байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө барып, кайсыл байкоочу кеңеш кимиси кандай КТРКнын өнүгүшүнө салым кошуп атат, кандай маселелер көтөрүлгөндө ким кандай өзүнүн позициясын көрсөтүп атат, ошол нерсенин баардыгын өзүмдүн баягы жон тери менен сезгим келет. Анан албетте коомдук каналды чындыгында эле макамын коомдук кылып сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө өткөрүү боюнча өзүмдүн журналисттик ошол телевидениянын адам катары салымымды кошкум келет. Негизги ошо коомдук каналдын байкоочу кеңешине дагы акыркы учурларда аябай сын пикирлер көп айтылып атат депутаттар тарабынан дагы. Сиз дагы ушундай сын пикирлерден корккон жоксузбу? Өзүм милдетимди мындай так аткара албай калам деп. Албетте иштеген жерде сөзсүз түрдө сын болот, сөзсүз түрдө мактоо болот, сөзсүз түрдө жакпоо болот. Мен ал нерсенин баардыгына даярмын, анткени мен ал нерсенин баарынан өткөм, бышкамын. Эми эгерде иштей албай турсам, иштей албай калсам, албетте мага айтылган сындарды туура кабыл алам. Бирок ошол жерге бараткандан кийин баардыгын кыйратам деп бирдей негиздүү айткым келбейт. Мен аракетимди кылам, болгон аракетимди кылам жана ошол аракетимди коомчулукка дагы жеткиргенге салымымды кошом.